Tamam. Bir Aymir azı men savan baştalar. Bir. Kaçay. Ben sağa koyayım kesler doğayım. Sağa ayt odan. Bir. Жоқ, саға. Ben kimge ayt odam ben? Dur git kes dedi gözüme görmüyor. Bir değil. Tavuşman jer tavuşman. Geç bana sayı. Эч нерсе эмес. Көңүлүңдү кунуп коелук. Болай. Тез обед кылып туруп, мен сабактарымды өтүшүм керек. Сурайымды унутуп калыптырмын. Көчөнү мусор төгөм деген бойдон эле жоголуп кеттиң го. Ти, апа, подружкам келген болчу да. Наушнигимди алып келип берген, ошо менен сүйлөшүп отуруп калдым. Мен сага канча жолу айтам, чындыкты айтып жүр деп. Мен көрбөдүмбү баарын? Тигил эмне болгон бала? Ти, апа, атым Марат болот. Универде 2 курс жогору окуйт. Ошо. Канча курсуң дагы чындыкты айтып жүрүн уктуңбу? Бул биринчиден. Экинчиден эми сен чоңойдуң. Жигит жандай турган убактың келди. Эми атасы кандай немелер экен? Шарда турат бекен? Апа, что-то я помню. Бол, баттап жүрүн. Туура. Атам айтпаңыз. Айтпай. Апа, курсагым ачты. Я тоже кушать хочу. Азыр тамак пышкандан кийин мен силерди чакырам. А сен кыргызча сүйлөгөн уктуңбу? Мақұл. Бол, жака туруп туруңла, мен азыр тамак даярдап алып. Чакырам. Тамағың ұшты ол бүкіш. Кантесиң айна, казанга чүк кетесиң бе? Мен эмне 6 колум бар бекен. Молда коюп койсуң азыр. Сен бүгін кечке ачкадан өлтүрөсүң бе? Өлтүрмөй болдуң го кишини. Ачкадан өлтүрөт. Сиерге өлмөй болдум. Gel aldınız. Ay, sen o baldardın gözünçö tegil сөздөрүңдү мындай илгеп сүйлөчү. Мен не дедим? Ay, пенденин оосундагы Кудайдын кулагында дейт. Үйдө жатып өлмөй болдум дейсиңдер эне. Жумушта иштеп жүрсөң деле, жумуштан тажадым. Кинодон чарчадым. Радиого жөө бардым. А тойго барган күнүчү. Тим эле тоон омкоруп келгенсип, эсиң ооп келип жатып калчу элең го. Үйдө жатып, үйдө жаткандан да тажап атасың. Эми сүйлөбөй койсоң куртуламбы? Болду, сүйлөбөй эле коеюнчу деги. Мен жөн эле момти үйдө камалып жаткандан көрө тиги иштеп акча тапкан жакшы экен деп атам. Же жанагы 30 балаңды окуткандай мен да окутайын деп атасыңбы? Мен деле тажадым. Балдардым онлайндан окутам деп, мемди таппай калдым. Андан көрө ошо мектепте 30 баланын ызычуусун угуп жүргөнүм жакшы болчу. Ошо. Сен ошентип жумушуң бар, айлыгың жүрүп турат. А мен иштеп акча таппасам ким багат? Ооба десең, тим эле өкмөт мага долларлап төлөп атпайбы? Мейличи. Кудай деп туралчы. Балким оңолуп кетер. Сен да, мен да айлыгым көтөрүлүп кетер. Апа, атам, мен мугалим болбойм. Артист да болбойм. Мен депутат болом. Жакшы депутат болгон, Азыр эч кимди мугалим болгусу келбейт. Апа, а тогда кто будет других учить детей? Робот будет учить. Мен робототехник болом. Ар түрдүү иштерди кылгын роботтор жасайм мен. Эке, мага сүйлөгөн кукла робот сделаешь? Сделаю. Ой, жасап берем. Хватит мечтать. Барсаң ажас. Мечтайт эмес. Кыялданып десең. Мақұл, апа. Тамагыңарды жеп бүттүңөрбү? Бул бат-баттан жегиле дагы сабаңарды окугула.
бер. Дагы эле отурасың. Жатсаң болот. Аз эле калды. Бүтүрө коеюнчу, Сен жата бер. Çarşadım. Karantin kaçan bütün. Bizden daha bir aylık çıkaracağız. Ey yok. Kavga çüydü. Bir aylıkçı. Barbaysan dur la adam aytamaz. Bir aylıkçı. Sana ne oldu? Biro tanıttı. Аяна, ты что плачешь? Жоқ, просто Просто так не плачут. ичим уродат. Апаң айтпайсың ба? Айтпайм. И так дома каждый день этот курмачай. Тошнит меня. А, ты кушать хочешь? Не плачь, Аяна, не плачь. Тура, Темирлан, тура. Бирок дагы да болсо мен сенден суранам. 36-күнү да бир сыра кайталап койчу. Эже, мен алтын Эмне себептен дедиң? Ошо себептен. Анан мен тигиле баарыңардын тапшырмаңарды текшердим. Бүгүн кечинде бааларыңарды салып ем. Ал эми кыргыз адабият боюнча Ай, сен каяка? Эмне алып барып? Эме, аба, Аянанын ичи ооруп, саатчы эле отуруптур, ошо. Анын энеси каякта экен? Билбейм, үйүндө эле окшойт. Апа, алардын үйүндө продуктылар жок экен. Анан Жанагы энеси темселебей балдарын бакпайбы? Элди ушактап эки жакка чуркап жүрбөй. Сооп болот ошого. Мейли малтыкыны Аянага апарып бер. Ал кызда эмне күнөө? Сооп болот сага. Ушуну көрмөксүң. Элге жамандык жасап, ушактап, жалганды чындыктай айтсам, чаласың. Ой, Кудай, эмне деп атам? Таба эмес, тобо. Мен баарын уктум. Сабыр кыл. Мыналардын үстүнө дагы өзүң каалаганын кошуп алып бер. Макулбу?
ешкімге ушаттаған жоқпын. Мен сенімен сөйлесмек түгіл, сені көрейін деген көзім жоқ. Өткенде шашташқанымыз еле жетішеді. Сені көрейін деген көзім. Қой, отыршы айдана. Емне? Ай, мен саған жөнінде оғын алып келдім. Ой, нанайым Құдай ұққаным үшін рахмат жаңылы бір анасы қыла көрдім сұранып жатты мен. Чоң рахмат жаңылған Құдай. Рахмат. Саламатсыз ба? Елдің бар ойлы қойып өкөзді дағым ұштасып жүрегі келіп даму істейіп құрма чай жасаған жүр құрма чай Жүре толып тұрған жұмыстарым қалдылар. жүрегіне келіп жүр емне үйінде ашы жоқ деп отасың оңда батыле бір нәрсе Ой, жасап ой дейікші мен құрма чайдан ішіп кетесің келе ғой рахмат кешіріскеніңізге сұлу болсын Салам болсын. Әспей алдым. Коронавирусты жоқ қылбай. Рахмат қосайын. Қойып. Сен ішпей қалған болсын. Жоғыз үшін. Рахмат. Ішпей қалған. Да? Koronavirüs öyle. Öl koronavirüs. Ay, silirgin ne oldu? Adam aydı. Ya kızım. Tuvalet çusam ile kuskum gelip geçilen go. Adam aytdı. Apey batam. Ay, silirgin ne oldu? Hatırım durdum bu. Hazır tamam dayarım bu. Aman ki siz dayarım bu. Morki işтериңерге таң қалып атам. Ертең менен туруп алып үйлөрдү жыйнап, балдарыңа тапшырма бергениңе. Жаш кезекте мени менен урушуп алып кеде болчу эле го. Капысынан барып, колуңа бетиң тийип калган учурларда күйүп бөлөңдөп ушундай кылчу элең. Дагы бир бала кылдыңбы? Эч деле бала болгон жок көкүш. Мынау карантин менин көзүмдү ачты. Мен буга чейин театр, кино, той, теле, радио деп убактымды өткөрүп эле жүрө бериптирмин. Же сага көңүл бурбай, же балдарыма көңүл бурбай. Анан дагы көкүш. Мен жаш кезимдеги кемчиликтердин баарын кечирип, ушул 4 балама жакшы тарбия бергениң үчүн чоң рахмат. Эми мындан кийин биз бешөөбүз апабызды мындан кийин багабыз, балдарым? Kızım, aldığı gittin. Oy, ben aytkan
Алинур Айперине сүйүп калыптыр дегенден сага али эрте десем Айпер эжем деле Марат менен сүйлөшүп атпайбы? ата. Алинур. Алинур дурушпа кызым. Сен баскан турганың баары апаң көзгө белгилүү болуп тур. Туурабы? Мына көз жумгучак деле чоңоюп калдым. Бирок эсиңде болсун. Сен мен үчүн баягы эле бучук кызымсың. Ата. Атаңар туура айтат. Бизге болгон чындыкты айтып турушуңар керек. Анан биз силерге жамандык каалабайбыз да, туурабы? Ну все, если Алинур Байке нельзя любить, то и мне. Эми айтайынбы? Аймира деген байым. Кызым. Байырды жакшы көрөсүңбү? Ей, ананайың кызым, менин сонун кызым, красавицам борго, принцессам борго. Менин кызым сонун бийлейт. Анан бийлейбиз, баары чогуу бийлейлиби? Подождите. А что, всегда нужно всю правду говорить? Ооба кызым, дайыма чындыкты айтыш керек. А ту красивую вазу папа разбил. Кызым, мен сени айтпады өдүм беле? Ну это же правда. Азыр папаңды? Карантиндин пайдасын да, зыянын да көрдүк. Баалабаган нерселерди баалаганды үйрөндүк. Иштеген ишибиз оор болсо да, наалыбай, кызмат өтөп, өзүбүзгө, өлкөгө кам көрүү зарыл экенин сездик. Ата эненин айтканын угуп аткаруу, туура багыт берерин билдик. Кайдыгер болбой жакынга жардам бергенди үйрөндүк. Эч кандай ооруга чалдыкпайлы. Өзүңүздөргө сак болуңуздар.